Самама ибн Усал. Курайштарга каршы экономикалык блокада жасаган сахаба. Хижранын 6 жылында Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, өзүнүн Аллага чакыруу чөйрөсүн кеңейтүүнү чечет. Ал исламга чакырган 8 катты араб жана чет элдик башкаруучуларга жөнөтөт. Пайгамбар, ага Алланын алкышы болсун, кат жибергендердин ичинде Самама ибн Усал ал-Ханафи да болгон. Мында там калыштуу эч нерсе жок эле. Жахилия мезгилинде Самама эң атактуу жана таасирлүү араб өкүмдарларынын бири болчу. Ал ошондой эле Бану Ханифа уруусунун ири жол башчысы болуп, эч ким эсептешпей кое албаган Ямаманын башкаруучуларынын бири Самама пайгамбардын, ага Алланын алкышы болсун, катын каны кайнап, кыжырлануу менен кабыл алат. Анын текеберлиги менен күч-кубаты жамандыкка түртүп, чындык менен жакшылыктын чакырыгына кулагын дүлөй кылып салат. Мойнуна шайтан минип, Алла элчисин, ага Алланын алкышы болсун, өлтүрүп, аны менен кошо анын чакырыгын да күн-жам кылууну ойлойт. Ал пайгамбарды, ага Алланын алкышы болсун, капыстан кармап жок кылуу мүмкүнчүлүгүн көшөрүп издейт. Эгерде Самаманын аталаш агаларынын бири аны бул ойдон кайтарып калбаганда, бул түрү укмуш кылмыш чындап эле ишке ашмак эле. Ошентип Алла өз пайгамбарын, ага Алланын алкышы болсун, Самаманын жамандыгынан сактап калат. Алла элчисин, ага Алланын алкышы болсун, өлтүрүү оюнан кайтканы менен Самаманын сахабаларын өлтүрүү оюнан кайткан эмес. Ал ыңгайлуу учур издеп, аларды аңдыйт. Акыры ал максатына жетип, пайгамбардын, ага Алланын алкышы болсун, сахабаларынын бир нечесин мыкаачылык менен өлтүрөт. Буга жооп кылып Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, анын канын төгүүгө уруксат бергенин сахабаларына жарыя кылат. Мындан бир аз убакыттан кийин Самама ибн Усал кичажылык кылууну чечет. Каабаны айланып, андагы буркандар үчүн курмандык чалмак болуп, Ямамадан Меккени карай жөнөйт. Самама жолдун бир бөлүгүн басып, Мединага жакын келген жерде ал эч күтпөгөн бир балее болот. Алла элчисинин, ага Алланын алкышы болсун, ниети бузук келгиндерден сактануу үчүн айлана чөйрөнү көзөмөлдөп турууга коюлган кароол топторунун бири Самаманы туткундап алат. Анын ким экенин али билбеген сакчылар аны Мединага алып келип, мечиттин түркүктөрүнүн бирине таңып коюшат. Алар туткунду эмне кылууну өзү чечсин деп Алла элчисин, ага Алланын алкышы болсун, күтүшөт. Мечитке кирип келе жатып түркүккө таңылган Самаманы көрүп, пайгамбар, ага Алланын алкышы болсун, сахабаларынан, кимди туткундап алганыңарды билесиңерби, деп сурайт. Жок, о Алла элчиси, дешет алар. Бул Самама ибн Усал ал-Ханафи. Ага жакшы мамиле жасагыла, деп буйрат пайгамбар, ага Алланын алкыш батасы тийсин. Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, үйүнө кайтып келип, үйүндөгүлөргө болгон тамак ашыңарды чогултуп, Самама ибн Усалга алып барып бергиле, дейт. Андан соң эртели кеч өздөрүнүн эңгенин саап, ал сүт менен Самаманы тойгузуп турууну буйрат. Мунун баарын Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, Самама менен жүз көрүшүп, сүйлөшкөнгө чейин жасайт. Пайгамбар, ага Алланын алкышы болсун, Самаманы акырындап исламга тартмак болуп, ага келгенде өз сөзүн ментип баштайт. Эми эмнени көздөп келдиң, Самама? Жакшылык менен эле келдим, о Мухаммед, деп жооп берет ал. Эгер мени өлтүрсөң, анда канга кан деп өлтүргөнүң болот. Эгер кечирим берип, кое берсең, анда жакшылыгыңды кантип унутам. Эгер сага акча керек болсо, канча сурасаң ошончо берем. Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, анын ичип жегенине тамак, анан да төөсүнүн сүтүн берип, ошол бойдон дагы 2 күн таштап коет. Анан ага экинчи жолу келип дагы сурайт. Эми эмнени айтасың, Самама, деп. Мурдагы айтканымды эле, деп жооп берет Самама. Эгер мага кечирим берсең, анда жакшылыгыңа жакшылык болот. Эгер өлтүрсөң, анда канга кан салты менен өлтүргөн болосуң. Эгер акча десең аныңды айт, каалашыңча берем. Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, аны дагы бир күн калтырып кетип, эртеси кайра келип. Эми эмне дейсиң, Самама, деп сурайт. Мурдагыны эле айтам, дейт Самама. Эгер мени кечирип койсоң, сенин жакшылыгыңды көргөн киши болуп кетем. Эгер өлтүрсөң,
канга кан салты боюнча өлтүргөн болосуң. Эгер акча керек болсо, канча десең да баарын берем. Пайгамбар, ага Алланын алкышы болсун, сахабаларына кайрылып, Самаманы кое бергиле, дейт. Аны чечип, бошотуп жиберишет. Самама Алла элчисинин, ага Алланын алкышы болсун, мечитинен чыгып, Мединанын чет жакасындагы Бакияга жакын жердеги курма багына барып, төөсүн агытат. Бакия бул Мединанын четиндеги бакшагы жыш жер. Кийин Алла элчисинин, ага Алланын алкышы болсун, көптөгөн сахабаларынын сөөгү коюлган көрүстөнгө айланган. Андагы булактын суусуна жакшылап жуунуп, кайра мечитти карай жөнөйт. Мечиттин алдында топтошуп турган мусулмандарга келип, мен күлү болом, Алладан башка кудай жок, мен күлү болом, Мухаммед анын кулу жана элчиси, деп айтат. Ал андан соң Алла элчисине, ага Алланын алкышы болсун, келип, о Мухаммед, калп айтсам Алла турат, мен жер үстүндө эң жек көргөн адам сен элең. Азыр сен менин баарынан жакшы көргөн адамымсың. Калп айтсам Алла турат, менин эң жек көргөн диним сеники эле. Азыр мага сеникинен жакшы дин жок. Калп айтсам Алла турат, менин эң жек көргөн жерим сен жүргөн жер болчу. Азыр болсо ал жер менин эң жакшы көргөн жерим, деп айтат. Мен сенин сахабаларыңдын канын төктүм. Эми эмне кылышым керек, деп сурайт. Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун. Бул үчүн сага сурак жок, о Самама. Чындыгында эле исламда ыйманга келгенге чейинки күнөөлөр үчүн сурак жок. Андан соң пайгамбар, ага Алланын алкышы болсун, Алла ага исламды кабыл алганы үчүн бере турган жакшылыктар тууралуу айтып берет. Самаманын бетине кызыл жүгүрүп, калп айтсам Алла турат, мен сенин сахабаларыңды өлтүрсөм, бутпарастарды андан алда канча көп эсе жок кылам. Мен өзүмдү да, кылычымды да, анан да өз адамдарымдын баарын сен үчүн жана сенин диниң үчүн тартуу кылам, дейт сүйүнүчүн жашыра албай. Анан ал, о Алла элчиси, мен кичи ажылык кылганы келатсам сенин атчандарың мени кармап алышты. Мен эми эмне кылганым оң, деп сурайт. Пайгамбар, ага Алланын алкышы болсун. Ажылыгыңды үзгүлтүккө учуратпай жасай бер, бирок аны Алланын жана анын элчисинин мыйзамы менен жаса, деп жооп берет. Андан соң пайгамбар, ага Алланын алкышы болсун, ага тийиштүү жол жоболорду үйрөтөт. Өзү самаган Алланын коркую, Каабага жетип, Самама анын алдына токтоп, өзүнүн бийик жана укулуктуу үнү менен, лаббайка, Аллахума, лаббайк, лаббайка, ла шарика лака, лаббайк, иннал хамда ва нимата лака вал мулк, ла шарика лака. Мен сенин алдыңа келдим, о Алла. Муна мен алдыңда турам. Муна мен алдыңда турам, сенде шерик жок, муна мен алдыңда турам. Мактоолор бир сен үчүн, ырайымдуулук да бийлик да сага таандык. Сага теңдеш шерик жок. Ошентип ал Меккенин ыйык аймагына кадам таштаганда муна мен алдыңда турам деген талбия сөзүн айткан биздин планетадагы биринчи мусулман болуп калды. Аллага чакырган зыяратчы Алланын чакырыгын кабыл алганын, ага моюн сунганын жана аны карай шашканын жарыя кылган үндү уккан курайыштар дүрбөлөңгө түшүп, чуу көтөрүшөт. Кылычтар кындан суурулуп, адамдар ыйык жайды бүлүнтүүгө батынган чакырыкчынын сазайын берүүгө жөнөшөт. Алар Самамага жакындап келгенде, ал талбияны мурдагыдан да катуураак кыйкырып айта баштайт. Курайш уландарынын бири аны жаа менен атмак болгондо башкалар аны, мындан көрө өлгөнүң артык эмеспи, сен мунун ким экенин билесиңби? Бул Самама ибн Усал, Ямаманын өкүмдары эмеспи? Эгер силер ага жамандык кылып же өлтүрүп койсоңор, анын эли бизди тамак аш менен камсыз кылганын токтотот да, биз ачкадан өлөбүз, деген сөздөрдү айтып токтотуп калат. Алар кылычтарын кындарына салып, Самамага жакындап келип, сага эмне болду, Самама, диниңди ата-бабамдын динин таштап, бала болуп кеттиңби, деп сурашат. Мен бала болбой эле, эң жакшы динди кабыл алдым. Мен Мухаммеддин динин туттум, деп жооп берет ал. Анан ментип улантат. Калп айтсам ушул үйдүн эгеси турат, силер бирин калбай Мухаммеддин жолуна түшмөйүнчө, мен Ямамага баргандан кийин бизден алчу азык түлүк турмак, бир тоголок буудай да албайсыңар.
Самама ибн Усал Курайштардын көз алдында жылыктын жөрөлгөлөрүн дал Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, айткандай аткарат. Ал андагы бут-буркандарга эмес, Аллага арнап курмандык чалып, өз өлкөсүнө жөнөп кетет. Анда ал өз элине Курайштар үчүн тамак аш жөнөтүүнү токтотууга буйрук берет. Адамдар анын айтканын кыңк этпей аткарышып, Меккенин калкына Ямаманын жакшылыктары келбей калат. Курайштар үчүн Самама жасаган блокада барган сайын катуулайт. Баалар өсүп, адамдар арасында ачарчылык жайылып, жакынкы жакшылыктан үмүттөр үзүлө баштайт. Ошондой кырда алда алар пайгамбарга, ага Алланын алкышы болсун, кат жолдоп, минтип кайрылышат. Биз сенин өз туугандарыңа ырайымдуулук кылып, биз кириптер болгон оор абалды түшүнөт деп ишенебиз. Ошентсе да сен биз менен бардык байланышты үзүп, аталарды кылычтап өлтүрүп, балдарды ачарчылык менен кырдың. Самама ибн Усал бизди тамак аш менен камсыз кылганын токтотуп, бизге абдан чоң зыян келтирди. Эгер колуңан келсе ага кат жазып, бизге өтө зарыл болгон нерселерди жөнөттүрүп бер. Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, Самамага кат жазып, азык-түлүк бергенин кайра жандандыруусун суранат. Самама болсо анын айтканын аткарат. Самама ибн Усал өмүр бою өз динине, пайгамбарга, ага Алланын алкышы болсун, берилген бойдон калат. Качан Алла элчиси, ага Алланын алкышы болсун, өз эгесине кетип, арабдар топтошуп жана жалгыздап Алланын дининен баш тарта баштап, Бану Ханифа уруусунан чыккан жалган пайгамбар Мусайлима элди өзүнө ишенүүгө чакыра баштаган кезде, Самама анын жолуна бөгөт болуп турган. Ал өз элине мындай чакырык менен кайрылган. О Бану Ханифа адамдары, бул жаман иштен сактангыла, себеби анда эч кандай жарык жок. Калп айтсам Алла турат, жараткан жана кудуреттүү Алла жалган пайгамбарды ээрчигендерге кутулгус бале, ал эми андан сактангандарга чоң сыноо жазган. Ал андан ары. О Бану Ханифа адамдары, бир мезгилде эки пайгамбардын болушу мүмкүн эмес. Чындыгында, Мухаммед, Алла элчиси жана андан кийин пайгамбар жок, аны менен катарда пайгамбар жок, деген. Анан ал Куран сөздөрүн окуп кирет. Хамим. Бул китептин түшүүсү кудуреттүү, илимдүү Алла тарабынан болду. Ал, күнөөлөрдү кечирүүчү, тообону кабыл кылуучу, азабы катуу жана берешен. Эч бир кудай жок, жалгыз өзү бар. Кайтып баруу да анын өзүнө. Гафыр сүрөсү, 1-3 аяттар. Андан соң Самама. Мусайлиманын, о аруу бака, сен тамакты да, сууну да булгабайсың, дегени кантип Алланын сөзү болсун, дейт. Самама өз элинин ичинен исламга берилгендер менен биригип, дин безерлерге каршы Алла үчүн, Алла сөзүнүн бүтүндөй жер бетинде жаңырышы үчүн ыйык согушту баштайт. Кудуреттүү жараткан Самама ибн Усалды исламга жана мусулмандарга берилгендиги үчүн марттык менен сыйлап, момундарга убада кылынган бейиш бакчасынан жай берсин.